Блогер Эльмир Сыдыманов үй камагына чыгарылды. Блогерге карата жазык кодексинин аймактар, улуттар аралык же диний, этникалык жана расалык кастыкты козутуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган болчу. Бишкектик блогер Эльмир Сыдыманов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар билдиришти. Бишкек шаардык соту Эльмир Сыдымановду 28 февраль күнү үй камагына чыгарды деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, блогерге карата жазык кодексинин 313 беренеси, башкача айтканда аймактар, улуттар аралык же диний, этникалык жана расалык кастыкты козутуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган. Анын алкагында Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери 17 февралда шектүүнү кармап тергөө кызматына алып келген. Андан соң Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу. Ал эми 19 февраль күнү Октябрь райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, 18 апрелге чейин тергөө абагында кармоо чечимин кабыл алган. Булак, Спутник KG. Үйдөгүлөр менен урушуп чыгып кеткен 17 жаштагы Мадина изделүүдө. Мадина кийинип, башына жоолук салынып үйдөн чыгып кеткен. 5 күндөн бери кызды издеп таппай жатышат. Жалал Абадтын Сузак районундагы Бегабат айылынын жашоочусу Мадина Рахмиддин кызы издөөгө алынды. Бул туурасында облустук милициядан кабарлашты. 23 февраль күнү болжол менен 11:30 чамасында 17 жаштагы кыз үйүндөгүлөр менен урушуп, андан соң чыгып кеткен. Андан бери кайда экендигин билинбей, белгисиз болуп жатат. Мадинанын бою болжол менен 165-170 сантиметр. Кара күрмө, көк кофта жана кара джинсы кийип жүргөн. Башына сыя көк жоолук салынып алган. Эгерде Мадина туурасында маалымат билгендер болсо, 03 748 5 02 09 0777 80 65 68 0550 31 31 22 телефондоруна чалуу керек. Булак, Спутник KG. Ырчы Азиз Батыров Өзбекстанда өткөн сынакта жеңүүчү болду. Ырчы Азиз Батыров Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн эл аралык сынакта жеңүүчү болду. Сынак тууралуу Ырчы буларды айтты. 9 февраль күнү Өзбекстандын Борбору Ташкент шаарында Артест деген аталыштагы эл аралык сынактын финалы болду. Сынакта Барпалыкуловдун Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо аттуу чыгармасын жана өзбек ырчысы Ахунжон Мадалиевдин Биздин унутуу оңой эмес деген ырын аткардым. Жыйынтыгында алдыңкы 15 катышуучунун катарына кирип жеңүүчү болдум. Калыстар тобунда Өзбекстандын маданият министри Азатбек Назарбеков, ырчылар Азода Нурсаидова жана Самандар Хамракуловдор отурушту. Алгач сынакта Орто Азия өлкөлөрүнөн 600 катышуучу атсалышты. Акырында мынтип 15 ырчы тандалдык. Эми бизди 3 калыс 5 ырчыдан бөлүп өз карамагына алат. Өзбекстан өлкөсүндө ырларыбызды жайылтып продюсерлик кылышат экен. Мен Азатбек Назарбековго барууну сурансамбы деп жатам. Булак, Супер KG сайты.